Кымбаттуу достор, биздин президентибиз биз менен учуп барган. Сооронбай Жээнбеков президент болгон 11 ай ичинде Ошко, Москвага, АКШга катардагы жарандар менен чогуу учуп барып келгенин, бийликтин элге жакындыгынан кабар береби же коомчулуктун көңүлүн буруш үчүн жасалган популисттик кадамбы деген суроонун тегерегинде талкуу болгон. Бирок анда президенттин учагынын абалы тууралуу сөз боло эле. Жакында депутат Автандил Кулбараков президентке таандык учактын абалы өтө начар экенин, мындан улам ал сапарларга коомдук каттамдар менен учуп жатканын айтып, жаңы учак алыш керек деген маселени көтөрдү. Баарыбызга маалым болгондой, президентибиз Сооронбай Шарипович керек учурларда эл менен чогуу Ошко, ошондой эле Москвага дагы жалпы каттамдардагы учактар менен учуп жүрөт. А бирок расмий мамлекеттик визит болгондо антип барууга мүмкүн эмес болгондуктан 25 жыл мурун чыккан учакта учууга мажбур. Кошумчалай кетчү нерсе, президентибиз жалгыз учпайт. Ал Кыргыз өлкөсүнүн делегациясынын курамы менен, анын ичинде депутаттар, өкмөт мүчөлөрү, президенттик аппараттын кызматкерлери, ошондой эле журналисттер да чогуу учушат. Урматтуу Ашырбек Мойдонович, жогоруда айтылгандай коопсуздук маселеси кайдыгерликти кечирбейт. Ошол себептен тийиштүү мамлекеттик органдарга тапшырма берип, бул маселеге кайдыгер карабастан тезирээк карап чыгууңузду өтүнөт элем. Бул маселени менин кесиптештерим, урматтуу депутаттар дагы туура кабыл алып колдоп берет болуш керек. Президентке таандык борт 1 учагы 1993-жылы өндүрүштөн чыккан Ту-154 үлгүсүндө. Мындай үлгүдөгү учак КМШ мамлекеттеринен бир гана Кыргызстанда калган. Калгандары жаңылаган. Учканга мүмкүнчүлүгү бар болгон менен көп жылдык эксплуатациядан кийин чынында эле абалы начарлаптыр. Коопсуздук жагынан дагы президент өзүнчө учакта учканы туура дейт министр Калилов. Мурунку СНГ мамлекеттеринин жетекчилерин алганда бир эле бизди Кыргызстанда ушундай Ту маркасындагы самолет калды да. Самолет калды. Экинчи жагынан ушул жагынан да биз баягы президентибиз өкмөт жогору коңшу мамлекеттерге же башка жака барып калганда мында мына кысылып калабыз да. Себеп дегенде бардыгы эле жанагы башка Боинг маркасындагы жетекчилер ошол менен келсе, анан биздин президентибиз, ушундай самолет менен жүрөт. Бул дагы биздин президентибиздин ушул мындай өтө жупунулугу, жанагы биздин эми бюджетти көрүп атат да, ошондон өзү инициатива көтөрбөй атат. Бирок биз баягы саясат жасаган министрлик катары айтып кетсем болот, сөзсүз бул бортто алмаштырыш керек. Ал эми КМШ өлкөлөрүнүн президенттери кандай учактарда учканын байкап көрөлү. Азербайжандын президенти Илхам Алиевдин учагы Боинг 767-300, 157 тонна салмакты көтөрөт. Армениянын президенти Сарксян Европа өндүрүшүнөн чыккан Боинг Airbus A320 учагы менен учат. Белоруссия башчысы Лукашенконуку Боинг 738 BBG учагы. Ал заводдон чыгары менен эле сатып алынган. Лукашенконуку мындан башкасы да бар. Түркменстандын мархум президенти Сапар Мурат Ниязовго таандык болгон Боинг 767-300 Ер учагында сатып алган. Ал эми Берди Мухаммедов өзү Боинг 777-200 учагы менен каттайт. Назарбаевди ташыган Airbus учагынын баасы $250 миллион турат. Путинди ташыган Ил-96 учагын журналисттер асмандагы Кремль деп аташат. Учактын ичинде бир нече иш бөлмөсү, чакан спорт зал жана жыйындар залы бар. Андан сырткары кайра жандандыруу блогу да орун алган. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Airbus A320 жана Boeing 767-300 Ер учактары бар. Молдова, Тажикстан башчылары болсо бири катардагы каттам менен, экинчиси жеке авиакомпаниянын кызматынан пайдаланышат. Жетекчилердин жеке учактагы сапарына жылына $1 миллион сарпталат экен. Бул жагынан алганда биздеги бюджеттин алсыздыгын аяп, бир чети президенттин жеке каттам менен учканы бюджетке чоң үнөм келтирет дешет айрымдар. А бирок сатып алуу зарылдыгы туулса, арзаныраак чакан учак алуу керек дейт активист Турдукулов. Эми дүйнөлүк жаңылыктарды карап көрсөк, бир чоң тенденция бар да. Дүйнө башчылары, өкмөт башчылары эл менен тыгыз иштеп, жөнөкөй болууга аракеттенип жатышат. Мисалы кече Пашинян эскорттон баш тартып, велосипед менен жүрүп жатат да. Бул бир гана элге жагуу эмес, бул азыркы дүйнөлүк процесстеги ошол дүйнөлүк лидерлердин эл менен кандай болуштун бир чоң мисалдары болуп келе жатат да. Менин оюмча Сооронбай Жээнбековду ал үлгү көрсөтүп жатат. Ошол жөнөкөй жаран катары эле Америкага учуп барганы биздин бюджетти жакшы эле үнөмдөйт да.
маалымат чыкты, $200.000 чейин үнөмдөлдү деп. Бул аз болсо дагы мамлекеттик масштабта. Бирок кандайдыр бир ошол президенттин ошол бюджетке карата мына саламжалдуулугун көрсөтүп, өзүнүн жөнөкөйлүк сапаттарын көрсөтүп атат, ошо менен элге да жагып атат. Бул жакшы тенденция. Борт боюнча айтып кеттиңер, бортубуз бар, бирок эскиде жаптыкта. Менин оюмча, эгерде борт сатып алчу болсо, анда мындай килеген чоң борт эмес, анткени бизде чоң расмий делегациялар болот. Мындай чакан учактар деле сатып алса мүмкүнчүлүк болот го деп ойлойм да. Бирок бул жерде экинчи маселе, кайрадан эле ошол сатып алганда тендер таза өтүш керек, коррупциялык элементтер болбош керек. Анан ал чын эле ошол үнөмдүү түрдө мындай анча кымбат эмес учак сатып алыш керек деген ойдомун. Мен оюм. Европанын айрым өлкөлөрүндө мамлекет жетекчилеринин эл менен чогуу учуусу кадимки көрүнүш. А бизде акыркы 6-7 жылдан бери Жээнбеков эл менен учуп жатканы болбосо, мурунку президент Роза Отунбаева 4 жолу эконом класс менен учкан. Ал эми Атамбаев 6 жылдык бийлигинин тушунда бир да жолу эл менен учкан эмес. Кийин бийликти өткөрүп президент болбой калганда Кытайга Графтын учагы менен учуп барып келген.